Следующая остановка – метро Новый Киев. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах, трогая их, сообщайте в... 2007 жылы келгем, 24 жашта элем анда. Анда мындай автобус айдай турган профессия жок болчу. Кыргызстанда ал ишти бул ишти кылып көрүп келгем, жакшы издеп. Келип стройкада иштедим. Bir 6 ay 7 ay иштегенден кийин үйдөгүлөрдү сагындым. Ишим жакшы эле болуп аткан, бирок кетип калдым. Кетип калып, ошол бойдон 3 жыл Кыргызстанда тирилик кылып жүрдүм. Жакшы боло бербеди, ашын албадым эч эле. Анан 2013-жылы кайра келдим баягы. Ошто уруш болгондон кийин Красноярскиге келип, Красноярскийден паспорт аламын деп, айрдан паспорт алдым, российский. Паспорт алып, российский, анан ал жерден автобуска иштеп көрөйүн деп, ал жерден автобуска айдаганды үйрөнүп, ошол жерде иштедим. 1-2 жыл иштеп, 2012 келдимби Москвага, 2012ден бери ошол жердемин да, ушул иште. 7-8 жыл болуп атат. Эми Кудайга шүгүр, жакшы. Ошо тамактана турган жерлерибиз бу жерде бар жок, условия бар. Холодильникке тамак салабыз. Жака ысытабыз, отуруп тамактанабыз. Биякта комната, отдыхтар бар. Биякта элдер уктап атат азыр. ЛиАЗ 6213 деген автобус. 280 аттын күчү бар, узундугу 19 метр. Бул кнопкалар эшик ачып жабат. Бул өзү коробка передач автомат. Бул драйв, нейтральный, задний, бул ошо фараларды жандырасын, печкаларды жандырасын. Бул антисон деген устройство, буну отдельно койгон, чтобы водитель уйкусурап баштаганда эле уже сигнал берет, как будильник. И еще GPS менен диспетчерге кабар барат, ушундай уйкусурап атат деген кабар барат. Бул ошо биздин электронный расписание. Бул жерде ошо монитор, камералар, салонду, аркаң, алдың, видеорегистратордун монитору да. Ошо салонду көрсөтсөм, бул мына ошо общее число пассажиров 146 адам кирет да, бирок эмеде час пикте 200гө деле барат. Сидячий место ошо 31 сидячий место бар. Ошо бул узун. Ошо кондиционер менен оборудован. Кондиционер иштейт. Биз болгондо кондиционер жандырабыз. Бул ошо валидатор. Адамдар электронный оплачиваться этишет. Мотор биякта эң артында турат. Биякта болот мотор. Автобусту өзү айдаганга көп деле убакыт кетпеди. Бул мына азыркы айдап атканым бул гармошка, бул 19 метр узундугу. Буну былтыр категориясын ушул жерде окуп, өзүм ГАИге барып, экзамендерди тапшырып, категорияны алып иштеп атам. Ошо жакшы эле, кыйынчылык жок. Жеңил машина айдагандай эле айдап жүрөбүз. Көпчүлүк орустар иштейт. Кыргыздар көп, өзбектер бар, тажиктер бар, молдавандар, интернационалдар көп. Кыргыздар көп эле, биздин территорияда где-то 40ка жакын кыргыздар бар. Иште жүргөндө берде жол эрежесин сактабай бузгандарга, автобустун айдоочуларына да штрафтар келет. 500 сомдук штрафтардан баштап 1,5 миңге чейин кызыл светофордон өтсөм
5000 штраф. Ошондой бир перекресткага жаңы камера коюп койгон экен. Балдар билбей ошол жерден 15 жолу өтүп алгандагы шопур болгондо 15 жолу моргающийге өткөн. 75 000 штрафты мойнуна илип алган. Ошондой да кыйынчылыктар бар. В общественных местах и при проезде в городском транспорте необходимо пользоваться масками и куртками. Өзү график берди, 2 күн иштейбиз, 2 күн эс алабыз. Ошо 2 күн ишке чыкканыңда эртең менен эрте келесиң. 6-да, кээде 5-те, кээде 8-де по-разному. Эртерээк келгениңде эртерээк кетесиң. Кечирээк келгениңде кечирээк кетесиң. Ошо 11 сааттан ашык айдабайсың. Трудовой кодексте прописан, что көп айдаса болбойт да, мындай режим труда отдыха сохранять кылыш керек. Ошо бир круг кылып келип, обед 2 саат, 3 саат обед болот. Дагы бир круг кылып келип, дагы обед берет. Дагы 1 саат же 2 саат, может даже 3 саат. Ошону менен барып кеч болуп кетет. Кечинде саат 10, 11, 12-де үйгө барабыз кээде. Ошо эми 2 эгер иштей турган болсоң айлык 55 может ушундай, ушунун тегерегинде колебаться кылат, 60-ка чейин 50 деле болуп калат. Эми зайчиктер менен биздин эмебиз жок, ишибиз жок өзүчө. Должностной инструкциябызда жазылган, что зайчиктер менен биз кирип атабы, чыгып атабы, эмне кылып атабы, төлөп атабы, төлөбөй атабы. Ишибиз жок, карабайбыз. Биз дагы ошо эл катары үйдү салбалгыча деп иштегени келгенбиз да башта. Анан чек алып, фундамент куюп. Кыскасы Кыргызстанда жүргөндө ошончо канча жыл иштеген болсом, ошо фундаменттен ашпады да. Фундаментти араң бүтүрдүк Кыргызстанда иштеп. Калган ушу бияка Москвага келип акча салып, аякта бир туугандарым, апам жүгүрүп уста салып, ошо мансард кылып 2-нчи этажы менен үй салгам. 7 комнат кылып, аны бүтүрдүм, до конца бүтүрүп, отделкасында бүтүрүп, там 1-нчи этажына кирип жашаса боло турган кылып, ичинде условиялар менен барып жашайбыз деп берден бизде отпуска бергенде жумуштан 28 күн календарный день, еще 14 күн за вредность кошуп берет, ошондо 42 күн общий отпуска алып, семьям менен бардык, барып жашайбыз деп. Барып жашап, аяк-буякты көрүп, чото көзүм жетпейт да эч эле. Анан үйдү сатабызга түшүп калдык. Үйдү сатабыз деп бияктан алмакчы болуп, бияктан алганга коркуп жүрдүм. Ипотеканы канча жыл көп жыл төлөш керек го. Кандай болот, эмне жок деп убакыт өтөрдөн, убакыт сааты чыккан экен, Кудай насип кылган экен, ошо бу жерден на стадии котлована двухкомнатный квартира алдык. 5 миллион 200-га. Кыргызстандагы үйдү 2 миллион сомго саткан. Ошону берип первоначально кылып калганын ушу төлөп атабыз азыр. Айына 26 000ден туура келет. Комната өзү по проекту зал, бирок бизде двухкомнатный квартира болгонго байланыштуу. Бул детский боло турган болуп атат. 3 балам ушу комнатада жашайт. Бул ошо балдарым кровати двухъярусный. Ушу бияқта коридор. Бияқ спальня болот. Ушу комнаталар чоң-чоң эле. Буну, кстати, 5 миллион 200-га с ремонтом алганбыз да. Азыр оценивает 8200. Вот туалет, ванна. Бияк кухня. Ошо 3 балам бар, 3 уулум бар. Чоңу 14 жашта быйыл, кичинеси 4 жашта.
ортончусу 12 жашта. Аялым менен 2005 жылы үйлөнгөнбүз. Эмеде Самара шаарында. Ошо аялым аякта бир туугандарым менен жүрүп иштечү базарда. Мен стройкада иштечүмүн. Экөөбүз көрүшүп, сүйлөшүп жүрүп, бири-бирибизди жактырып, анан ошо үйлөнгөнбүз. Ал маалда 2005 жылы Россияда үйлөнүптүр дегенди уккандар мындай дико угулат эле да. Азыр уже каждый почти второй, третий Россияда үйлөнүп атпайбы? Үй бүлөм азыр Кыргызстанда. Карантин болуп азыр келе албай жүрүшөт. Эми буюрса границалар ачылса эле келишет. Чыдамсыздык менен бири-бирибизди сагынып отурабыз. Мен деле өзүмдүн жайында Кыргызстанга барып келсем деген оюм бар эле, эми уже бар жок пландар бузулду. Өзүм барып алып келемин деген пландарым бар эле. Бомба калтырып коюшу мүмкүн да террористтер. Текшериш керек ошону. Кыргызстанда көп эле иш кылып көрдүм, мындай өкмөттүн ишинде дагы иштеп көрдүм. Мен өзүм высший образованный РНГ разработка нефти и газа Жагун филиалында окугам. Ошол кесип боюнча дагы иштейм деп аракет кылдым, бирок ишке орношу кыйын өтө. Ишке орношкондо деле баандай нолдон баштайсың да бар жоктучу. Айлык аз, кыйын болгондо ал маалдары, может азыр башкачадыр. Жаман жактарында эми ошо кичине нерв кетет да, спокойнораак болуш керек. Ар кандай адам эл менен иштеш кыйын да өзү негизи. Ар кандай адамдар чыгат, жакшы сүйлөп чыгат, жаман сүйлөп чыгат. Ошолорго көңүл бурбай, мындай дорожный ситуацияларга дагы көңүл бурбай, мындай өзүңдү спокойно алып жүрүп иштеш керек да. Россиялыктардан эми в основном жакшы адамдар көп, жамандары деле бар. Мамилеси жакшы эле, Кудайга шүгүр. Эми жаловаться этпейбиз го. Бу жерден жаман болгондо мынча көп иштеп жүрө албасак керек эле. Кыргызстанга ал кайтып барганга ал жөнүндө почти күнүгө ойлоном. Неге дегенде бир туугандарым, апам бар, атам өтүп кеткен. Күндө ойлоном. Может быть, даже бу жерде биз бекер эле ушу кийин аттен кылып калбайбыз бекен деп ойлоном. Бу жерде өскөн бала чака уже булардын менталитети менен өсүп кала турган болуп атат да. Ошого кийин аттан кылбайбыз бекен деп ойлоном. Кыргызстанга кетким келет күндө эле. Кыргызча радиолор угам, кыргызча көп жаңылыктарды көрөм. Уйкуман серпилгенде алыс жакта, айылдын ак таңдары эске келет. Жолунун бос